Кудай болуп кеттиңер го. Биякта дегенчи, балдар дегенчи, мисалы балдар деле барсаңар, кыздар үчүн кырылган балдар канча толтура рамсы болуп эле жүрөсүңөр го, кыздар үчүн кырылып эле. Кандай балдар? Талпа болуп жүрөсүңөр го силер деле мушташып. Кыздарда деле жок деген жокмун мен, кыздарда деле бар бирок деген. Сен Кудай кылсаң балдардын баарын дастан ар бир сөзүң сайын балдардын баарын тең жакшы. Таза кылсам кечир макул. Мына жана дагы тети баланын аты эме ким эле? Тойчубек дагы сен эмне айтып атасың, аталардын сөзүн кыздар укпайт деп. Силерде бийлик болгон, уксаң сен туруп тур. Балдарда бийлик болгон үчүн, балдарда мисалы балдарда бийлик болсо, атада кандайдыр бир бийлик болсо, кыздарына тил өтсө, кыздар угат турабы? Анан бала атасы ичи болуп, алкаш болуп көчөдө каргайсыз кыздарга барып жүрсө, ошонун сөзүн ким угат? Ошон үчүн өзүңөрдүн дагы акыбалыңарды карап турган сүйлөбөлөчү, макулбу? Ошол кыздардын баягы мындай өзүнүн карындашындай көргөн, эжесиндей көргөн. Намыс жок балдардачы, негизичи. Кыздар, өзүңөрдүн карындашыңарды деле ойлосоңор болот да, кыздарга барасыңар турабы? Өзүңөрдүн карындашың, менин карындашыма деле башка досум келип зордуктап кетсе болот деп ойлосо болот да, ошон үчүн балдарда намыс жок деп эле ойлоп калдым менчи. Ушул неме дастанда ар намыс барбы? Дастанда намыс жок экен, реально. Сен балдардын баарын тең Кудай кылса алың биякта туруп алчы.